Үйдө тынчтыкты каалайм мен. Үйдөгү тынчтык болсо, пайгамбар ошону каалаган. Мен эмес. Улуу кудуретті Алла Таала Куранда ошону каалаган. Анткенсе кимдин үйдө тынчтык болсо, мына ошол үйдө бакыт бар. Кайсы үйдө ынтымак бар болсо, ошол үйдө бакыт бар. Кайсы үйдө сүйүү бар болсо, ошол үйдө бакыт бар. Ошонун себебинен субханалла. Кайсы үйдө тынчтык болсочу, намазда вот такой болот. Момундай болот намаздарыңар. Кайсы үйдө субханалла бири-бирин жакшы көргөн болсочу, ыйлап дуаларга чыгып баштайт, гарантия берем. Кайсы үйдө субханалла жакшылык менен береке болсун, жакшылыктар жаап турат кайсы үйдө эр аял бири-бирине жакшы мамилелеп турган болсо. Мына ошонун себебинен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдардын укугун тепсеп койдон корккула деп Айша энебиздин мындай санында, сол санында жатып субханалла пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүп аткан мезгилде айтып кеткен.